Жанагы мен айтып атпаймынбы, бирдекени санариптештердин алдынан биринчи системаны түзүш керек. Анан системаны санариптештерсе болот да. Ама биздин экономикада болуп аткан бардакты санариптештер болбойт. Эгер бардакты санариптештерсе, анда анан бетер болуп кетет. Понимаете? Анан бетер бардак болуп кетет да. Анан самый главный биздин экономикасы коллапсқа келип, бүт бизнес, особенно кичи, орто бизнес токтоп калышы ыктымал да. Негизинен булардын эмесиге эч кандай каршылык жок. Жакшы ниеттер менен эле жасап ататтыр. Жакшы ниеттер менен жасап ататтыр го, бирок жыйынтыгы чатак болуп атат да. Рахмат. Менин оюмча булар могу мыйзамды мындай демилгелеп көтөрүп аткан адамдар мунун артында кандай экономикада процесстер жүрүп кетишин түшүнбөй атат деген ойдомун да. Экономикада эмне болуп атканын түшүнбөгөн адамдар киргизип аткандай да, мунучу. Понимаете? Биз аябай чоң коркунучта турабыз. Ошондуктан муну биринчи кезекте эгер эме боло турган болсо, жанагы СФ, ЭТТН дегенди аны токтотуп туруш керек анда. Азыр биз могу 1 декабрдан баштап толугу менен ишке кирет, толук кандуу бардыгы ошону менен жасайт деп атпайбыз. А биздин коом даяр эмес. Вообще технически даяр эмес, административдик даяр эмес, организационный даяр эмес, бүт бар жоктон даяр эмес да. Эгер биз 1 декабрдан мана көрөсүңөр, эгер 1 декабрдан толук кандуу кире турган болсо, жанагы ЭТТН, СФ, жанагы электронный склад дегендер барды кире турган болсо, кичүү менен орто бизнес токтойт, такыр. Биздин производство да токтойт, бүт бары токтоп калат. Рахмат.